эртемеки текшерүү болот соттолгондордун. Андан кийин бияктан өзүмдүн жумушумду кылып баштайм. Биякта деген столовый, ашканасы соттолгондордун. Саламатсыздар кесиптештер. Эркен тор, эркен тор. Анан эме СИЗО 1-ге бирөө. Учурлар болот. Келе үстүндө балдарды жанагы капаска таштап коюп, акырын аларда отпой үйдөн чыгып кетебиз. Коркосуң бир четинен. Анткени туура эмес бошотуп алышың да мүмкүн, эрте бошотуп алышың да мүмкүн, кеч дагы бошотуп алышың мүмкүн да. Ошондуктан аябай кылдаттык менен иштегенге аракет кылабыз. Мен жумушта мындай жүрөм, анан балдарга деп антып чыгарбайсың да. Жок, үйгө киргенде уже бөлүк чогуп каласың да. Эркек кишилер көп. Түнү менен жанагы калып калгандан кийин анан ушинтип сүйлөнөт да. Башка жумуш тап деп. Кандай кыйын болсо деле баары бир мен өзүмдүн кесибимди жакшы көрөм. Биздин күнүбүз ушинтип балдарды сабакка даярдагандан башталат. Эртең менен 2 балабыз окуйт, анан кийин бирөөсү садикке барат, бирөөсү үйдө калат, кичинекейбиз. Саат 8-де школго бармай. Экөөбүз тең бир жерде иштегенден кийин ошондой болуп калат экен, өзүбүздүн характерибиз да ошондой болуп калган. Көптөр эле ушинтип айтат. Аябай характериңер балдарга да эме депчи, катуу кармайсыңар депчи. Ошондой эле окшойт. Жубайлар Нурден Султаналиев менен Гүлбахира Жусупбекова Чүй облусунун Беловодск айылындагы номер 16-түзөтүү колониясында эмгектенишет. Алар бул 16 мекемеде иштеп жүрүп, таанышып, төтөн булатып келе жаткандарына 13 жылдын жүзү болду. Алардын иш күнү балдарын мектепке жана бала бакчага даярдоо менен башталат. Бул өзүмдүн апам. Былтыр кызымды канча 4-5 айында таштап жумушка чыктым. Ошол апрелден бери карап атат. Кетирбей атабыз, кетпей туруңуз бизди кыштан чыгарып деп. Ошо карап атат. Таластан келген таласта жашашат да. Ошо былтыр апрелден бери карап атып буякта. Эми кыштан чыгарып бериңиз деп дагы кармап отурабыз. Ошо кичке кызыбызды пока садикке берилекпиз. Бирок очередке туруп эме кылып койгонбуз. Эми буюрса 2 жашка чыкса, анан кийин садикке берип баштайбыз да. Омин дебейсиң, Марияна? Оминди кой. Бул. Омин. Арчи бул. Давай бул. Оминде колуң сүр. Алардын түзөтүү абагында иштегенине 17 жылдан ашты. Ал аралыкта алардын ишмердүүлүгү жазаларды аткаруу кызматы тарабынан бааланып, бир нече сыйлыктар ыйгарылган. Бул жакта биздин балдарыбыздын дагы жетишкендиктери, баламдыкы, кызымдыкы, школдон бизге бергени ыраазычылык каттарыбыз, бул болсо өзүбүздүкүлөр. Буну мен өзүмдүн эмебизде 12 августта алгам, былтыр 2023-жылы акимдин колунан. Бул жак болсо 15 жылдык, 10 жылдык эмем боюнча алгам. 10 жыл иштеген эмем боюнча медалибиз. Бул болсо академия бүткөнүм. Бул болсо жолдошумдуку 10 жылдыгы, анан 15 жыл иштегендиги. Бул жакта болсо жана Ош эмеси событиясы болуп ошол жакта катышкандыгы үчүн эмеден алганы грамотасы. Курсан Асановдун колунан алган почетный грамотасы. Биздики бардыгы эле ошо өзүбүздүн жумушта иштеген боюнча эле алынган грамоталарыбыз. Назик, моңге албайсың башыңа. Бул жак маралай экен. Пока. Балдардын мектепке бала бакчага жеткиргенден кийин түзөтүү мекемесин көздөй жөнөшөт. Алардын иш күнү катарга тизилип, текшерүүдөн өтүү менен башталат. Саламатсыздар кесиптештер. Эркен тор, эркен тор. Эртеңки текшерүү өткөрүүгө кадам. Да. Ошол эртең менен келебиз. Катарга тизилип туруп, эртемеки текшерүү болот соттолгондордун. Андан кийин бияктан өзүмдүн жумушумду кылып баштайм. Биякта деген столовый, ашканасы соттолгондордун. Бул уже обед пишип, завтрак берилип бүттү, эртемеңки табак. Буларды карап коебуз да. Первый жакта. Ач, көрсөтчү. Мындай шаймандар менен бир сыйра текшерип коебуз. Эттердин, картошкалардын. Картошка салына элек деши, э?
Бул деле первый да. Анан бир сыра тазалыгын карап кетебиз. Идиш болгон жерлерин карайбыз, бир сырачы. Күнүгө эртең ушу тазалыгын карайбыз, основной тазалыгын деле бакта. Калган тамактар убагында берилет, 3 мал ысык. Күнүмдүк жумуш ушинтип башталат. Эртең менен построенияга барабыз, анан кийин келип каждый пятница сайын этап келет бизде. Ошолордун карточкаларын толтурабыз, андан башка дагы толтура заданиялар келет, аны жасамай. Азыр жакынкы арада мынакей мунапыс кечүүнү чыкты деди, ошол боюнча эми кайра иштеп баштайбыз. Ошо соттолгондордун өздүк делолору менен иштемей, келгенде карточкаларын толтурмай, кандай эме преступление кылганы боюнча ошо жумуш толтура бизде. Башында ички иштеринде иштеп жүрдүм да. Анан ушакта иштеп жүрүп кичине окшошпай калды. Анан мындай кандай гражданский жумушта иштедим 1 жылдай. Анан бияка келип калдым. 2008-жылы февралда келдик да ошондо. 2000-жылы февралдан бери чыкпай ошол жерде иштеп жүрөбүз. 2007 мен бул эмеге келип, жумушка келип, анда деген 21-чи мекемеде иштешим. Анан 2010-жылы ноябрь айында бул жака которулуп келгем. Нурдин Султаналиевдин негизги жумушу мекемени материалдык техникалык жактан камсыздоо болуп саналат. Бирок айрым учурда соттолгон жарандар башка маселе менен келгенде мыйзамдуу түрдө жооп берип жардам берүү керектигин айтат. Кызматтын материалдык техникалык камсыздоодо анын ичинде соттолгондордун кийим кечеси бар, тамак ашы бар, ошол эле шыпыргысы бар. Мага көбүнчө ушулар айтып келишет. Мен жакындарым көптөн бери келип алды. Кийим алып келип берчи, өтүк берчи. Мага көбүнчө ушуну келишет да. Анын ичинде ар кайсы службалар бар. Бирок алар любой суроо менен келсе, биз милдеттүүбүз жардам бергенге, жана башка жумуштарды бүтүргөнгөчү, мыйзам түрүндө болсо. Мен четке калбайм, мисалы. Бөлөк суроолор, мен кызматым менен бөлөк суроолор менен келсе, мен четке калбайм да. Аны кабыл аласың. Мыйзам чегинде болсо, аткарып бергенге же дагы бир жардам көрсөткөнгө жардам беребиз да. Анан эмес, СИЗО 1-ге бирөө. Жана общий режим, экстрадированный келгендиги общий режим болгон ошону кетиребиз. 1 киши. Гүлбахира Жусупбекова соттолгон жарандардын кагаз иштери менен алектенет. Башкача айтканда, кимдин жаза мөөнөтү качан башталды, анын жаза мөөнөтү качан бүтөт деген маселелер менен алектенет. Бизде деген в основном ошо соттолгондордун өздүк делолору болгондуктан бизде аябай жумуш оор да, действительно эле оор. Коркосуң бир четинен. Анткени туура эмес бошотуп алышың да мүмкүн, эрте бошотуп алышың да мүмкүн, кеч дагы бошотуп алышың мүмкүн да. Ошондуктан аябай кылдаттык менен иштегенге аракет кылабыз. Бизде жумушта кыздардын бардыгы тең эме, мындай бири-бирибизге аябай эме кылабыз да, кандай деп коеюн, мындай поддержка кылып аябай биздин эмебизди, жумушубузду аябай жакшы алып барганга аракет кылабыз да, действительно элечи. Бири-бирибизди түшүнүп, бир жерден бирөөбүздүкү мындай эмерек болуп калса, сразу үстүбүздөн карап, экөөлөп бир делону экөөлөп текшерип, үчөөлөп текшерип, убагынан эрте бошобой же кеч бошобогондой кылышыбыз керек да. Действительно, аябай эле биздин жумуш аябай эле оор. Соттолгондор 710 киши бар азыр ичинде. Закон негизинде карайбыз. Башка лишний алардан сурабайбыз. 2 мал текшерүү бар. Эртең текшерүү, кеч кеп текшерүү, андан бөлөк ички тартипти бузбасын сактайбыз. Тире буюм да. 3 мал ысык тамагын берилет. Кийим кечеси менен камсыздалат. Биз военный форма кийгенден кийин бизде айгай көтөрүлөт. Ар кандай учурлар болот. Келе үстүндө балдарды жанагы апабызга чыдап коюп, акырын аларда окутпай үйдөн чыгып кетебиз. Жүрүстө болгон күндөргө калабыз. Жан келип атпайбы? Бул ага чейин келгени го. Верховный сот менен переквалификация болуп келгени да. 6 күн чыгат а? Ооба, мынакей. Кылдаттык анан кийин аябай жоопкерчиликти аябай эме кылам да, мен биринчи очередте коем да. Ошо түндө болсо түндө чакырса түндө келебиз. Болот убак мындай саат 2-ге чейин, түнкү 2-ге чейин иштеп калган. Бул жана кичке кызым менен көрдүңүздөр го, ошол менен канча ай болгондо бул жанындагы инспекторум экөө саат түнкү 2-ге чейин иштеген убактар болгон. Эме жумуш мененчи. Анда кызым деген кичинекей эле болчу, айыл болчу да, бирге чыга элек болчубуз ошо. Болот ошон түнү менен иштеп калган убактар болот. Жанандай аябай мындай келип бизге бир заданиялар келгенде ошондо иштеп калабыз ошентип түнү менен. 1 жылда болгон ошентип 2017 беле түнү менен иштеп. Булардын эмелердин базага киргизгенбиз да, болгон ошондой. Эми сыртта деген үйдө балдар менен
мээрим төгөсүндө. Бияктан деле мен айтпайм мына укмуш катыбыз деп. Алар жакындатсаң да болбойт, алыстатсаң да болбойт. Ошонун линиясын карап түшүк. Ошол эле. Бизге ошол эле адамдар алар деле. Эми таасирин тийгизгенде кичине дисциплина катуураак болуп калат. Бирок эми анчалык таасирин тийгизбейт. Мен жумушта мындай жүрөм, анан балдарга деп антып чыгарбайсың да. Жок, үйгө киргенде уже бөлүк чогуп каласың да. Үйгө киргенде өзгөрөсүң да. Антип айтпайт, бул жанакы 3-чү кызым жүрбөйбү, 4 жаштагы ошол кызым баягында ушинтип айтты да, мен силерде болуп иштейм деди да. Форма кийип иштейм. Бирок ал бул жакта эмес, эме деп коет, мен преступниктерди кармап иштейм дейт. Ошентип айтты баягы. Ошо ал кызымдан бирдеме чыгат окшойт өзү. Айтпайт, бул эме басып турчу, копиялардынчы, копия берме деп чек, Түндө калып калганда эме кылат. Башка эле жумуш тап дейт, бирок мен жок, мен бул өзүмдүн жакшы көргөн кесибим. Анткени мен кичинекей кезимден эле ушул кесипти эме тандагам. Форма кийип иштесем экен деп. Ошо анан кийин болот. Потому что оор го, эме эркек кишилер көп. Анан түнү менен жанагы калып калгандан кийин анан ушинтип сүйлөнөт да. Башка жумуш тап деп. Кандай кыйын болсо деле баары бир мен өзүмдүн кесибимди жакшы көрөм. Жакшы көрөм өзүмдүн кесибимди. Алдыкы нар жакта эле турат го, ошол жерлерде. Ошол жакта. Азамат Ибраимов, Жолбарышбек Байзылдаев, Марал радиосу.